Москва шаарындагы мекендештер, врач-стоматолог Анарбаев Бексултан сиздерге төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш алуу, сапаттуу тиш дарлоо, тиштеги таштарды ультразвук ыкмасы менен тазалоо, металлокерамика жана цирконий материалдары менен тиш салуу, брекет ыкмасы менен тиштерди түздөө, имплант салуу, балдар стоматологиясы жана башка. Толук маалымат +7 916 235 40 23 номеринде. Дареги, метро Заводская 2 выход, улица Автозаводская, дом 6, 3 мүнөт жакындыкта жайгашкан. Беллеге түйүүчү нерсе, тиш алуу жана дарлоо учурунда оорусу жок кызмат көрсөтүү артыкчылыгы бар. Мекенден алыста тиш ооруп кыйналсаңыз, биз сиздерди күтөбүз. М-банк Орусиянын банктары менен акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотту. М-банк 16 августтан тартып Орусиянын банктары менен акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотту. Кызматташтык токтогон банктардын катарында Орусиянын Сбербанк, Тинькофф жана МТС банктары да бар. М-банктын сайтындагы маалыматка караганда акча которуу кызматташтыгы качан жанданары белгисиз. Ошол эле учурда М-банкка акча которуу санкцияга туш болбогон банктар аркылуу рубль менен жүргүзүлөрү кошумчаланган. М-банк акча которуу жаатында Орусиянын банктары менен тыгыз кызматташып келген. Аталган банктын мобилдик капчык тиркемеси Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын акча которуусуна ыңгайлаштырылган болчу. 13 августта түштүк кореялык Кукмин банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтоторун жарыялаган. Улуттук банк муну батыштын санкцияларын сактоо аракети менен байланыштырган. Июлда Кыргызстан Орусиянын санкциядагы мир картасын тейлөөчү өзүнүн программасын даярдап жатканы кабарланган. Өлкөнүн банктар аралык процессинг борбору программалык камсыздоону иштеп чыгаруу менен апрелден бери бөгөттөлүп келген мир картасын тейлөө кайра уланары маалымдалган. Булак Азаттык. Орусияда кыргызстандык жаран полицияга зомбулук көрсөткөн деп шек саналууда. Орусиянын борбору Москва шаардык тергөө комитети Кыргызстандын жаранын полиция кызматкерине зомбулук кылган деген шек менен камакка алууну соттон сурамакчы. Бул тууралуу 19 августта аталган тергөө комитетинин Telegram каналында жазылды. Маалыматка караганда Москванын Дорогомилск райондор аралык тергөө бөлүмү тарабынан кыргызстандык жаранга карата Орусиянын бийлик өкүлүнө зомбулук кылуу менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн версиясына караганда 16 августта кыргызстандык жаран Москванын Малоефилевский көчөсүндө полиция кызматкеринин айтканын аткарбай, ага зомбулук кылган, шектүүгө айып тагылды деп жазылган маалыматта. Полиция кыргызстандык жаранды полиция кызматкери эмнеге токтотконун, кандай талаптарды аткарбай, кандай зомбулук кылганын так маалымдаган эмес. Кыргызстандык жарандын аты жөнү, жаш курагы тууралуу да маалымат жок. Тергөө комитети 19 августта Дорогомилск райондук сотунда кыргызстандык жаранды камакка алууну өтүнүү ниети бардыгын билдирген. Москва полициясынын бул маалыматы боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарындагы башкы консулдук азырынча комментарий бере элек. Орусияда Борбор Азиядан барган мигранттарга мамиле улам катаалдашып бара жатканы айтылып келет. Мамлекеттик думада бир катар мыйзам долбоорлору сунушталып, анын басымдуу бөлүгү мигранттардын укуктарын чектөөгө багытталган. Бир катар облустарда мигранттарга кээ бир иштер менен алектенүүгө тыюу салынган. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, учурда Орусияда 400 000 чамалуу кыргызстандык жашап иштейт. Булак Азаттык. ИДПнын көлөмү реалдуу түрдө 10,6%га өстү. Акылбек Жапаров жыйын өттү. 19 августта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттик администрациянын кызматкерлери менен кеңейтилген жыйын өткөрдү. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жыйындын жүрүшүндө Акылбек Жапаров өлкөнүн алдына коюлган милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу үчүн бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн координацияланган ишинин маанилүүлүгүн белгиледи. Ал администрациянын ишинин негизги аспектилерине токтолуп, мыйзамды так сактоонун жана аткарылган иш үчүн жогорку жоопкерчиликтин зарылдыгына токтолду. 2024 жылдын январь-июль айларында Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү 677 миллиард сомдон ашты. Ал эми ИДПнын реалдуу өсүү темпи 8,7%ды түздү. Эгерде кумтөрдүн салымын эске албасак, анда ИДПнын көлөмү реалдуу түрдө 10,6%га өстү. Бул өлкөдөгү экономиканын олуттуу өсүшүн жана 2023 жылга салыштырмалуу өсүү темпин тездегенин белгилейт деген Акылбек Жапаров. Дүйнөлүк туруксуздуктун жана чакырыктардын шартында мындай өсүш экономика жөн эле
ыңгайлашпастан ал жаңы деңгээлге чыгып, чыныгы бурулушту көрсөттү деп кошумчалады. Булак Суперкейжи. Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Маматалиев камакка алынды. Уюшкан топко катышууга шектелип кармалган Эркин Маматалиев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 19 августта Ысык Көл облустук сотунун басма сөз кызматынан тастыктады. Билдиргендей 10 августта Каракол шаардык соту УКМКнын Ысык Көл облусундагы башкармалыгынын улук тергөөчүсүнүн арызын толугу менен канааттандырган. Ага ылайык кылмыш жаза кодексинин уюшкан топко катышуу менен айыпталып жаткан Маматалиев 5 октябрга чейин камакка алынган. Эске салсак, 8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Маматалиев УКМК тарабынан кармалганы кабарланган. Кийинчерээк атайын кызмат анын кармалышы боюнча маалымат берип, Маматалиевдин маркум Кримтөбөл Рысбек Акматбаев жана Камчы Көлбаевдин тобуна тиешеси болгонун билдирген. Булак Суперкейжи. Тажикстандын президенти күйөө баласын жаңы кызматка дайындады. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун күйөө баласы Ашраф Кулов өлкөнүн Бириккен Араб Эмираттарындагы элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык тиешелүү тескемеге мамлекет башчы 16 августта кол койгон. Ашраф Кулов акыркы 3 жылдан бери Тажикстандын Туркиядагы элчиси болуп иштеп келген. Ал президент Эмомали Рахмондун кыздарынын бири Парвина Рахмонованын күйөөсү. Булак Суперкейжи.